Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolary bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman toğanlarım. Biz gezektegi okuyabızdy ulantabız. Bödönü ene balapandарын kanat kagуу erezesine jetkizip, kökkө uçurуу malında tömöndөгүдөй насаат кылды. Балдарым, эми энебиз ырыскыбызды оозунда алып келет деп күтпөгүлө. Эми силерге да канат кагып учууга мезгил келип жетти. Силерге айтчу насаатым, эгер насаатымды угуп аткара турган болсоңор, бул көк асманда учуп ырыскыңарды терип жеп, жаныңар амандыкта өтөт. Кыйналсаңар да азбы көппү тапкан ырыскыңарга канаат кылып жүргүлө. Кээ бир жерлерде жем көп себилип, жанында суусу да коюлган болсо, жакындабагыла. Адамзат деген бир топ бар. Куштарга тор салып тузак коюшат. Жерге жемден көп себип коет да, жеминен чокушуңар менен торуна илинип каласыңар. Же силерди биротоло капаска салып сайраганыңарды угуп моокумун кандырат, же болбосо союп шорпо кылып ичет, же өзүңөргө окшогон бөдөнөлөр менен уруштуруп ырахат алат. Ачка калсаңар да эч качан андай жайларга жолобогула деп балапандарына ак батасын берип учурду. Ошол бөдөнөлөрдүн бирөөсү асманда учуп баратып, кыйналып издеп жүргөн ырыскысы бир жерде көп себилип, жанында суусу да коюлуп даяр турганына көзү түштү. Билди, энем айткан тузак ушул болсо керек. Бирок бир-эки чоксам торго илинбесем керек деди да, учуп келип жемден жей баштады. Бир-эки чокуган эле издеп таап жегенинен таттуу боло түштүбү, дагы 3-4 жолу чокуган эле тарс этип капаска илинип калды. Бөдөнөгө тузак койгон киши капастын жанына келип бөдөнөнү колуна алганда, бөдөнө «Аттиңай жалкоолугум курусун, аттиңай жалкоолугум курусун, башымдагы балеге өзүм күнөөлүү болдум» деп кайгыра баштады. Аңчы бөдөнөнүн сүйлөгөнүнө таң калып, «Сен сүйлөй турган бөдөнөсүңбү?» деди. «Ооба, сүйлөй турган бөдөнөмүн. Эми мени эмне кылат элең? Капаска салып сайраганда угуп жатасың, же болбосо мени союп шорпо кылып ичесиң, же башка бөдөнөлөр менен уруштурасың. Же менде сага айтчу үчүн насаатым бар, кулак тыңлап көрөсүңбү?» Бөдөнөгө акыл бергенби? «Сенин насаатыңды уксам угайын. Кана айтчы насаатыңды» деп мурдун чүйрүдү аңчы. «Биринчи насаатымда алаканыңды ачып турасың, алаканыңды айтамын. Экинчи насаатымда даракты айтамын. Үчүнчү насаатымды учуп баратып айтамын». Макул деп аңчы алаканын ачканда, бөдөнө бир силкинип өзүнө келип алды да, мындай деп насаатын айтып баштады. «Эй аңчы, колуңдан кеткен бакытка эч качан кайгырбагын. Кеткен нерсени кайтарып аламын деп абийириңди да түшүрбөгүн. Кеткен кетет. Көпчүлүк адамдар өткөндү кайтарамын деп абийирин түшүрөт. Аллага кой, сабыр кыл, өзү жана кайтарып берет» деди да учуп даракка конду. «Силер инсансыңар. Аллах силерге акыл эс берген. Бир сөз уксаң таразаңа салгын. Туура келсе кабыл кыл. Өгүз тууптур десе ишенип кете бербегин. Гыйбат болуп жаткан жерде гыйбатына кошулуп ужакташпагын. Молдодон бир баян уксаң, Куран аятка туура келеби, келбейби, бир ойлонуп көр. Сөздөрдүн түрү көп, дареги маанисиз жок сөздөр көп. Сөздүн баарын тыңдап туруп, акыл калчап чечим чыгара жүр» деп экинчи насаатын айтып бүтүп, аңчыны бир сынайын деди. «Эй аңчы, мени союп ичинде жарганыңда жумурткадай болгон кымбат баалуу таш бар эле. Ага бүтүн шаарды сатып алат элең». Муну уккан аңчы өзүн ар тарапка ургулап, «Аттиңай, муну билгенимде насаатыңды укпастан ошол ташты албайт белем» деп бир топко өзүнө келе албай ызы чуу салды. «Макул, эми үчүнчү насаатыңды айт». «Эй келесо, мен бир жолу энемдин сөзүн укпастан балеге түшүп, андан аран кутулдум. А сен болсо азыр көз алдымда эки насаатыма амал кылбадың. Колуңдан кеткен бакытка кайгырба десем, бир топко чейин минтип ыйлап олтурдуң. Мен бир бөдөнө болсун, менде кайдан кымбат баалуу таш болсун? Ушул акылыңа сыйбадыбы? Макул, үчүнчү насаатыңды айт» дейт аңчы. «Жок, тил албастарга айтканың бекер» деп аңчыны таштап учуп кете берет. Урматтуу мусулман туугандар, баарыбыз эле билебиз, тарыхта эч бир бөдөнө сүйлөгөн эмес. Болгону бул аңгемеден инсандар өзүнө жараша тыянак чыгаруу үчүн мисал катары келтирилди. Чындыгында адамдар арасында ушул маселе кеңир тараган. Бирөө экинчисин жамандаса, үчүнчүсү кошулуп жамандайт. Жана төртүнчүнүн жүрөгүндө экинчиге болгон сый урмат төмөндөйт.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан деген хадисте мындай делет: "Момун андай болбойт" деди. О Алланын элчиси, кандай болбойт дешти сахабалар. Бирөө башкасын жамандаса, аны жаман көрүп калбайт. Анын өзүнүн акылы бар деди. Хасан Басри мындай деген эле: "Билгин, ким сага бирөөнүн сөзүн жеткизсе, сенин сөзүңдү ал башкаларга жеткизет" деген эле. Балким жаман адаттардан тыйыларсыңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.